Турдак Мусалович менен 10 жыл мурун 90 жылдыгында биздин университетке жана академияга барып, ардактуу профессорду биздин университеттен алып, академиядан ардактуу академикти алып атканда, агай менен жанында жүрүп, батасын алып, ошол сүрөт мына жанында жүрүп жардам бергем. Турдак Мусалович 10 жыл мурун. Анан ошондо баягы даярдап койгон материалдарымды мындай көрсөтүп, Азамат балам деп батасын алып, сүйүнүп, мына күлүп турбай мына. Агай менен Жердинкадан сүйлөшүп алып, ар кайсы теманын баарын сурай берчимин. Анан ай сен эмне мынчалык көкпетсиң, баарын сурай бересиң деп. Агай экөөбүз басып барып анан жолугуп анан кел жардам бер дегенде мында секретарь болуп ардактуу академикти алган академияда жүргөм. Анан бизнес лайон университетине келип, аракта да жүрүп, жардам берип, анан жакшы болду, тигиндей болду. Анан агай жөнүндө жанагы көп атабыз жөнүндө жаман сөздөр чыккандардын баарын угуп эч жагы эле билгем да. Ушундай таза киши экен. Анан баягы арнайын деп деле ойлогон эмесмин. Анан эле баягы материалды чогултуп жүрүп эле бул 14 том болуп кетти. Анан бир жыл ошо Илимдер академиясынан текшерилип 14 том 8 томго түшүп калды. Көп экономикалык терминдерди алып кой дейди. Анткени экономика саясатка келгичтирип эле коюш деди. Ал деле саясатта дедим да. Бирок баягы жакшы Кудай буйрса болду. Анан сүрөттөрүн, ар бир сүрөтүн атайын моундай Турдак Мусаловичтин өзүнүн сүрөттөрүн койдум. Үстүнө болсо атайын өзүнүн курган баягы Бишкек шаарынын архитектору эмеспи, имараттарын койдум. Ушул саясат боюнча ушул артында ар бир Турдак Мусаловичтин сүрөттөрүн койгон. Бүт Турдак Мусалович. Бирок биринчи томдун башында өзү жөнүндө өзүнүн китебин мага бергенде, өзү жөнүндө 30 гана бетти бердим. Өзүнүн жазуусун. Мен Турдак Мусалович сары багаш тукумунан Калыбек Олуянын урпагымын деп 30 бетин койдум. Анан Зюгановдун материалын койдум. Анан СДПКнын материалын койдум. Анан ошентип отуруп бул жерде Турдак Мусаловичке арналат сүрөттөрү менен. Анан экинчи китебим боюнча журналистика энциклопедия. Журналистика боюнча көп материалдар журналисттер бизде да бар да факультет. Анан бул да өзүнчө топтоп жүргөн. Мына 600 беттен чоң көлөмдө сүрөтү жок. Сүрөтү болгондо бул 5-6 том болуп кетет. Ар бир журналистти. Демек сиздер журналисттер ушул эки китеп сиздерге өтө зарыл. Ар бир университетке керек. Ушул менен окуш керек. Ачканда эле бул бардык мына Орозбек Чолпон, Орозбай Олжон ар биринин таржымалы, журналистикага байланыштуу компьютердеги жана терминдердин бардыгы да иши кылып силер эмнени кармап, эмнени жазгандан башынан аягына чейин сиздерге керек мына нактамонун ичинде.